20 күндүк мугалим 3-бөлүк. Периште врачына чалып, бардык диагнозун чыгартып, 15 конверт алып, ар биринин ичине диагнозун копиялап салып, анан ар бир конвертке мынтип кат жазды. Урматтуу менин окуучум, бул менин диагнозум. Чынында 1 айлык эле өмүрүм калды. Суранам, өзүң үчүн эмес, мен үчүн 1 ай окуп берчи. Эртең менен саат 8:30 мектепте күтөмүн. Мектеп формасы менен келишиңе ишенем, деп ар бир конвертке жазып салып чыкты да, ар бир окуучунун үй адресин алардын документтеринен карап, ар бирине алып барып берип келди. Окуучулар айылдагы мектеп бузулуп тарап кетишкен ар тарапка. Бир гана ушул 9-класстын 15 окуучусу өтө ынтымактуу болгон үчүн айылга жакын шаарга которулган. Бирок ал окуучулардын шарты жакшы болбогону үчүн, айыл жеринде жашашкан үчүн шаарга барганда шаардык балдар бөлүп коюшат, келгиндер деп. Ошондуктан балдар ачууларын мугалимдерден чыгарышат. Ошон үчүн да эч бир мугалим аларды окуткулары келбейт, жапайы балдар деп. Периште окуучулардын үйлөрүнө барып жашоолорун көргөндө ушунчалык ата-энесине ыраазы болду. Анткени ал эч бир кыйынчылыкты көрбөй өскөн эле. Периште окуучуларга катты берип мектепке кайтты да, түнү менен класстын дубалына ар бир окуучунун сүрөтүн тартып чыкты. Периште ар бир окуучунун жүз түзүлүшүн ушунчалык окшоштуруп тартты. Мисалы, Билалды милиция кийимин кийгизип, Алияны врач, Айшаны адвокат, Аргенди сот кылып тартса, Айдайды мугалим, Нурсултанды стоматолог кылып тартса, Эрханды архитектор, Адилди пожарныйдын кийимин кийгизип, Элмираны дизайнер кылып тартты.